Кезектеу сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, сөз сізге беріледі. Рахмат, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, кесиптештер, чакырылган расмий жооптуу кызматкерлер. Мыйзамдын идеологиясы туура заманга шайкеш келет. Бирок ички мааниси бир топ келишпестиктерди жаратып аткандай сезилет. Өзү негизи бул мыйзамды өкмөт иштеп чыгыш керек эле. Кыргызстандагы мыкты орто окуу жай, жогорку окуу жай адистеринен бир курам түзүш керек эле. Илгери Союздун мезгилинде ушундай болчу эле, таң көрү ушул жокко чыгып кетти. Азыр август айын педагогикалык кеңеш деп республикалык чоң иш-чара өтчү эле. Мына ошондо ар бир маселени мугалимдер келип көтөрүшчү. Эми азыр анын бул четин угуп алып, азыркылардагы башаламанга салып бирдемелерди жасагандай болот, бирок мааниси ага дал келбейт. Бул деген биздин жогорку кеңештин регламентин мугалимдер жазып бергендей эле көрүнүш да. 27 депутат жазыпсыздар, кесиптештер, жакшы ниет менен, жакшы бир билим берүү тармагын алдына жылдыралы деген ниет менен жазылды. Бирок ишенип коюңуздар, бул абдан көп будуң чаңды пайда кылат. Себеп бул башка бир өлкөдөн көчүрүлүп алып, мында калька катары болгондагы биздин кыргыз реалдуулугуна көп жооп бере бербейт да. Мына автономиялык билим берүү дегендер чыгып атат. Плагиатка жол бербөө деген сөздөр, маселелер чыгып атат. 8-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын мектепке чейинки билим берүүнү, башталгыч жана негизги жалпы орто билим берүүнүн жана башталгыч кесиптик билим берүүнүн акысыз негизде алуусу деп атабыз. Декларация да. Биздин конституциябыз бар, бирок иштебейт. Мыйзамдарыбыз бар, бирок иштебейт. Мен идеологиясына эч шек жаратпайм. Бул керек, жаңы мыйзам керек. Биринчи күндөн баштап сунуш кылдык эле. Азыркы заманга шайкеш келген билим берүү кодексин иштеп чыгышыбыз керекпиз. Муну билим берүү министрлиги менен дагы макулдашылганбыз. Жанагы эски кеткен министр менен эми эле акылдашып бүткөнгө чейин алмашып атасыңар. Ушундай бир чатак болуп атат. Ошол кодекстин ичинде бүтүндөй билим тармагы камтылышы керек да. Биринчи бөлүгү мектепке чейинки, экинчи бөлүгү мектеп, үчүнчү бөлүгү жанагы кесиптик окуу жайлар, төртүнчү бөлүгү жогорку окуу жайлар, кааласаңыздар бешинчи бөлүгүн илим жана билим деген багытта болушу керек. Мен Жанар мырза сизден сурайын, эми демилгечи 27 киши болуп атат. Таң калыштуу, бул эки кыргыздын пикири бир жерге келбегенден 27 кишинин пикири кандай бир дал келип калгандыгы, бул бир чети кооптуу. Экинчи жагынан ошол кесиптештердин баары ошол билим тармагынан кабары барбы, мугалим болуп иштегенби? Мына өтө түшүнүксүз сөздөр пайда болуп атат. Ваучер деген сөздөр пайда болуп атат. Жанар мырза, кайсы өлкөнүкү бул негизи өзү? Адахан Кимсанбаевич, бул мындай мыйзам долбоору, жанагы билим берүү боюнча 5 мыйзам долбоору биригип атат да. Эч бир өлкөдөн бир кандайдыр бир көчүрүп алуу жок чынында. Эч кандай плагиат жок. Ошол эле ваучерди мына Москва аябай ийгиликтүү колдонду. Мен түшүнүп атам, ал туура. Мен айтып атпайм, идеологиясы абдан туура. Мен маанисин айтып атам, ички маңызын. Жок, эч кандай кайсы бир өлкөдөн көчүрүп алуу жок. Ага билесиздер, башынан эле мен өзүм деле каршымын. Жанагы көчүрүп алган депутаттардын мыйзамына каршы чыгып атпайбызбы экөөбүз? Тескерисинче жанагы фейктер боюнча, жана башкалар боюнча. Андай такыр бир мындай оюбуз жок. Себеп мен эмне үчүн сурап атам, анда биздин бөлүмгө тиешелүү болуп калса керек да. Кыргызчага которгондо момундай болуп кетип баратат да. Караңыз. 3-чү берененин 26 пунктун карасаңыз, квалификациялардын мугалимдер дагы отурат. Эгерде кыргыз тилин түшүнсөңүздөр, мага түшүндүрүп коюңуздар.
Квалификациялардын улуттук алкагы, квалификациялардын деңгээлдеринин улуттук квалификациялык подсистемаларды интеграциялоого жана координациялоого, квалификациялардын салыштырылышын камсыз кылууга үтүрү жок, багытталган жана шайкештик тастыктоого жана квалификацияларды ыйгаруу тутум үчүн негиз болуп саналган критерийлердин топтомуна ылайык структуралардын сыпаттамасы. Ассаламу алейкум да. Бул кандай сүйлөм бул? Бул не болгон сүйлөм дагы, муну ким кантип түшүндүрүп берет мага? Орун басарлар отурат министрде. Кантип түшүндүрүп бересиздер муну? Бул эмне деген сөз? Эгер мени кыргыз тилин жакшы түшүнбөйт десеңиздер, ошондой доомат койгула, мен кабыл алайын. 24-чү жагын караңыздар, 23-чүнү караңыз. Билимге өзгөчө муктаждары бар адамдар окууда, баарлашууда жана өз ара аракеттенүүдө кыйынчылыктарга дуушар болгон дене бойлук, психикалык, интеллектуалдык, жүрүм-турум же сенсордук бузуулары бар адамдар дейт. Бул кандай? Билимге өтө муктаждыктары бар адамдар деп түшүндүрмө өтөт кыргыз тилинде. Билим, ошо билимге өзгөчө муктаждыктары бар адамдар деп турат. Биз өзгөчө муктаждыктары бар адамдар дегенди өтө дилгир балдар деп түшүнөбүз биз. Кыргызда өтө дилгир. Кыргыздар тилди мынчалык тебелебешибиз керек да. Мана мен туура эмес түшүнүп атамбы деп атайын кыргыз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга кайрылдым. Ушул мыйзамды карап берип, мен кыргызча түшүнбөй атсам, бир аз жардам берип коесуңарбы дегендей. Ал жактан расмий жоопту алдым. Айтат, билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыгышы жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесинин 4-пункту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсе, максатка ылайык болор эле дейт алар. Долбоордун тексти мамлекеттик тилде жазылбастан башка тилден которулуп, калька даярдалгандыгы байкалып турат дейт да. Муну биз мындай, мен 27 кесиптешиме рахмат айтам ушул маселени көтөрүп чыкканына. Идеологиясы жакшы, маселе жок. Кеп түшүнүгүндө болуп атат. Мунун ичиндеги мазмунунда болуп атат. Көйнөк керемет. Бирок эмне материалдан тигилген да. 24-чү пунктун караңыздар. Магистр дегенде. А биз баллон системасынан кайталы деген идеологияны жүргүзүп атпайбызбы? Баллон системасынан азыр бүтүндөй башка өлкөлөр кайтып атпайбы? Биз кайра эле ушуну таңулап атпайбызбы? Магистр, бакалавр дегенде. Караңыздар эми, аспирантурага жана же базалык докторантурага PhD профили боюнча дейт. Тапшыруу жана кесиптик ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн укук берүүчү жогорку кесиптик билимдин квалификациясынын деңгээли дейт. Ассаламу алейкум да. Мен көп эле китептерди окуйм, бирок могул сүйлөмдү түшүнгөн жокмун. Урматтуу кесиптештер, айтып олтурса аябай көп мындай бир нерселер бар экен, эми декларациялык жактары көп деп атпайбызбы? Мындай кылбайлыбы? Демилгечилер, кесиптештер, дагы бир жолу силерге ыраазычылык айтам. Ушуну билим берүү министрлиги менен биргелешип, орто окуу жайлардагы практикада жүргөн мугалимдерден, жогорку окуу жайлардагы мыкты делген бир 5 мугалимден бир топ түзбөйлүбү, көп тараптуу. Депутаттар тобу, өкмөт тарабынан, анан түздөн түз адистер тарабынан топту түзүп, андан кийин анан жети өлчөп биргесек деген максатта. Бул мыйзамды кабыл алып коюш кыйынчылыкка турбайт, бирок кандай иштейт, бул чоң маселе болот. Мен дагы бир жолу айтам. Идеологиясы туура. Заманга шайкеш. Замандын талабына жооп берет. Бирок сапаттык жагын карап чыгышыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Жанар Куланыч, сизге сөз. Адахан Кимсанбаевич, могул орус тилинен бардык мыйзам долбоорлору кыргыз тилине, алгач орус тилине жазылып, анан кыргыз тилине которулган маселе, сиз айткандай
дээрлик бир мыйзамдардын 90% ушундай болуп атат азыр. Мына министрлер кабинетинде деле, жогорку кеңеште деле ушундай көйгөй бар. Сиз айткандай, бул мыйзам долбоорунда кыргыз тилинде чын эле бир мындай олуттук каталарды көрдүк. Мен дагы биринчи окууга чейин өзгөртүп коеюн десем, регламент боюнча жанагы сайтка илген долбоор чыгыш керек экен депутаттарга. Экинчи окууга гана өзгөртүп алат экенбиз да. Сиз айткан азыркы эскертүүлөрдү, сын пикирлердин бардыгын эске алып биз ошону мындай кыргыз тилинде түшүнүктүү, жөнөкөй тил менен кыска кылып жазып келели. Бир жерде ошол жанагы чет өлкөдөгү мекендештерге дагы билим берүүгө көңүл бурат деген жерде ошо чет өлкөдөгү кыргыз эл өкүлдөрүнө деп кетип калыптыр, мисалычы. Ошондой кыргыз өкүлдөрүнө депчи, кыргыз тилине которгондо. Эми ошондой чын эле маселелер бар. Бул боюнча сиздин эскертүүңүздү биз эң туура кабыл алабыз. Баарын отуруп алып оңдоп чыгабыз. Анан ушул жумушчу топто биздин 9 депутат, мына бул жерде Чыңгыз Айдарбеков, Чыңгыз Азаматович отурат, Дастан Бекешев отурат, жумушчу топтун мүчөлөрү. Андан сырткары билим берүү министринин орун басарлары, каржы министринин, экономика министринин, саламаттык сактоо, эмгек социалдык камсыздоо министринин орун басарлары, андан сырткары Кыргыз билим берүү академиясынын президенти кирген, педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун директору кирген, Ош мамлекеттик университетинин ректору, Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол коллежинин директору, Чокморов атындагы кесиптик лицейдин директору, ЮНИСЕФтин мектепке чейинки билим берүү боюнча эксперти, кесиптик билим берүүнүн реформа боюнча улуттук координатору, анан жарандык коомдун өкүлдөрү. Ушундай бир сиз айткандай мындай максат, ой, ошолордун баарын кошуп бир түзөлү деген болгон, бирок азыркы жанагы кемчиликтер бар. Анын баарын биз карап оңдоп чыга алат, Агам Самбайчы. Думаров Фадыхан Кимсанбаевич, сизге берилет. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, абдан туура чечим кабыл алып атыпсыздар. Эгерде ушул эки долбоордон бир долбоор кылып чыгарсак, менимче жакшы болот. Ошол эле учурда бир сунуш. Бизде азыр ушундай болуп калбадыбы, жана комитеттен айтыш керек эле деп коет да, жана. Ушинтип күйдүрөт да. Анан комитеттен айтып калайын дейсиң да. Бирок комитеттен айтканда дагы азыр жанарымыз айткандай корутундуга ошол жазбай коюшат да. Ушул практика болуп калды. Жогорку кеңештин комитетинде ар бир депутаттан айтылган сын пикир сунуш сөзсүз комитеттин корутундусуна жазылат. Бул илгертен баштап ушундай болуп келген, бирок биз иш баштагандан бери ал нерсе жок болуп кетти. Бул келечекке тартип үчүн. Экинчиси, эгерде ушул эки долбоордон бир долбоор чыккан болсо керемет. Мен дагы бир жолу айтам, концепциясы, идеологиясы заманбап туура, келиш керек ушуга. Бир гана сунуш. Бизде атайын терминком бар. Мамлекеттик терминком бар. Мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын ичинде. Мына ошолор менен, ошол адистер менен чогуу иштесек жакшы болот. Биздин жогорку кеңештин бөлүмү абдан чабал болуп кетти. Котормочулар дагы, эксперттер дагы аябай чабал болуп кетти. Себеп жаштар деп отуруп, жаштарды алып келип алып, өтө чоң алишемдиктер кетип калып атат. Ушуну бир уялбашыбыз керек да, жанагы 60-ка 70-ке чыккан агайлардан, эжекелерден чакырып, ушул мыйзамды тазалап бериңиздер деп эле айтыш керек. Себеп бизде улуттук тилибизде канчалык сапаттуу мыйзамдар чыккан болсо, түшүнүүгө жеңил болот. Ушул сунушту гана киргизип коеюн. Кийин анан комитетте айтышыңыз керек эле дегенде мен айттым эле дегиш үчүн да. Рахмат. Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн дагы бир жолу Венера айым рахмат, ыраазычылык билдирем. Ой пикирди укканыңыздар үчүн да ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.